Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Министр мугалимдер жогорулаган эмгек акы ала баштады. Кыргызстандагы бардык мугалимдер педагогикалык билимине карабай 30% жогорулаган айлык акы ала баштады. Бул тууралуу бүгүн 31 октябрда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында быйыл билим берүү тармагында иштеген кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү үчүн 6 миллиард 900 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө мектептерде, бала бакчаларда, жалпы билим берүү мекемелериндеги мугалимдер көтөрүлгөн айлык маянаны ала баштады. Жалал Абадтын Токтогул районунда 18 саат менен иштеген 7 жылдык тажрыйбасы бар мугалим 13 000 сом алса, октябрда 18 000 сом алат, деди министр Исаков. Эске салсак, 30 сентябрда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстанда мугалимдердин эмгек акысын 1 октябрдан тарта 30% көбөйтүү боюнча токтомго кол койгон.